Dağıma uygumuz. Üydün sütünden жазалган кымыз dağıma. Ошондо 1 литри 250 сом турат экен, Ооба. Бисмилла деп, кыбланы карап, Алла шифасын берсин. Аллахтын шифасын берсин деп. Шипа бир гана жараткан Алладан. Бисмиллахиррахманиррахим. Кана баштап бериңиз анда, кана. Эрежеси. Мен биринчиден мен эчтеке болбосом силер ичкиле, Бисмилла. Шипа Алладан. Шифа Алладан. Кудай денсаулык берсин, Бисмилла. Айранга да окшоп кетет экен, Сонун экен, мындай. Дүкөндүн кефири бар го. Анан кымыз. Бул сүттөн түрктөр тиги шаардын сүтүн ачсаң суюк болуп калат. Бул коюу экен, Бул айымдыкы да. Коюу, Üstünde баягы муну бышырып туруп бир 7-8 саат коюп койгондо үстүндө каймак туруп калат го. Ошо каймакты алып салып сүт эле куюлат. Бул ошондо өзгөчө аллергияга жакшы дедиңизби? Аллергияга Дагы? кан диабетине. Кант Диабет. Анан неме иммунитетти көтөрөт. иммунитет көтөрөт, жакшы. Мына урматтуу насихат угармандар жана Марванын көрөрмандары, биз буюрса мына агай алып келген миң даба, Миңде бар. Миң ооруга шипа. Миң ооруга шифа экен. Кудай буюрса ошол Кудайым өзүнүн ден соолук шифа бер деп баардыгыбыз ичип атабыз коноктор чок. Даамы сонун экен. Анан баасы деле өтө кымбат эмес экен, арзан экен, 250 сом турат экен ушу 1 литри. Аябай сонун экен. Буюрса Кудай сиздерге да шифа берсин, ден соолук берсин. Бисмилла деп ичиш керек экен. Анан ошол сизден жакшы болуп кетип, анан рахматтарын айткан адамдар көп эле болсо керек. Пациенттериңиз. Мага тарифти сурашат. Мен тариф койбойм да. Касиетти жараткан Алла берсе, анан мен кантип тариф коем. Колунда жок адамдар келсе, мен алардан кантип бир нерсе үмүт этем. Рызкыны Алла Таалам берет. Ооба. Алладан сурасаң, Кудай Таалам сурачы, пенден берейин дейт. Сурачы дейт. Сурашпайт. Себеби уктап калышат да. Алла айтат эмеспи? Пенде мени көздөй бир эле кадам жасачы, мен сени көздөй чуркайын дейт. Биз инсанбыз, унутчакпыз, жалкообуз. Siz ayttınız jana куяң жөнүндө, грыжа жөнүндө. Грыжанын кыргызчасы куяң, мен бул куяң десем, урматтуу кыргыз калкым, ошол куяңды бала кезде укчубуз, куяңды үзөт экен депчи. Анан коркчубуз да кантип үзөт болду экен деп. Көрсө кыргыз кайман айтат да, үзөт депчи. Денедеги желди денеден эле ажыратып коет экенбиз да. Болгону сквозняк. Жанагы кырарканын ичиндеги жүлүнгө суук тийсе, ал нерв да. Анан эки бут жанагы баспай паралич болуп калган ошондон. Мени 3 күн кээ бирөө 1 саатта басып кетет, кээ бирөө 1 күндө басат, кээ бирөө 3 күндө басат. Андан ашык болбойт. Бул жаштарына каралабы, каралбайбы? Улгайып калгандар кандай? Эми улгайып баарын эле бирдей 3 күн. 3 күн, Анан кээ бир жаштар 1 күндө эле басып кетет. Анда 1 саатта баскандар бар. Анан мен эми Кудайдын кереметине мен өзүм таң калам да. 1 саатта басып кеткендер бар. Өткөндө бир апа айтып калды, ушундай сиз айткан грыжа ооруйт экен. Анан 25 000 сом акчам кетти дейт. 2 күн бардым, ошо менен басып калдым дейт. Анан 10 күндөн кийин кайра мурунку кейпиме түшүп калдым дейт. Баягы укол дарысына бербейт экен. Анан ошол сыяктуулар келсе, буйрса шифа Алладан, менден эмес Алладан. Себеп сизден. Биз себепчи болобуз.